Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе б деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевга эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегинен намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү, күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Экинчиден сунуш бергиле. Биздин сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы беренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен иштеп атабыз да. Кече президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Тебелен отпай эмитен эле. Дастан Далбаев туура айтты. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап калдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, мындай айтышканда биз чыгып регламенттин беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды, күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. Анда Бакыт Эргешевке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. 4 микрофон. Иним Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылым не болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менмин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же буну жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ушу Атамбаевда сен жүргөнсүң ушу жерде намаз окуп. Сен ушу аткарган иштерин, айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далили менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Бизде өлкөбүз уже мыйзам чегинде иштебей калды. Анык эле. Понятие менен биз уже жашап атабыз. Эми хотя бы для видимости комитеттин отуруму өткөрүш керек да. Көрсөтүш керек да, мына комитеттин отуруму болгон. Опросным путем чечим чыгарып, бул мыйзамсыз. Туура эмес. Мына канча башка өлкөлөр дагы ушуну мамлекеттер карап атышат ушуну. Биз азыр караганга бизде даже чечим жок комитеттин. Өткөн жумада автор ким десек, авторлар табылбай жатат. Мына депутат азыр докладчик. Даже так названиян, мыйзам долбоордун названиян билбейт экен. Регламентпи, референдумбу. Эми кечирип койсун, бирок эми ушундай көрсөткүч болуп атпайбы? Какое отношение? Это такой большой пофигизм, когда принимается целый основной закон. Так нельзя же делать. Ойын аякталсын. Так болбой калды да булчу. Ситуация өтө начар болуп калды. Тарыхта болгон, Чилиде болгон, мына Грузияда деле болду. Ага чейин Францияда 58-62 жылдары ушундай ситуациялар болгон, что президентский правленияга келбесе мамлекет тарап кетмек. Азыр ситуация ошондой болуп калды. Биз деген шарттарды түзүшүбүз керек да. Туурабы? Без основательно мондай
такой атмосфера создавать етіп отқан керегі жоқ бұлчу. Елдің үлін уғайлы. Мыйзаммен жашайлы. Демократиялық мамлекетте жасап атқандайын ең негізгісі міне? Елдің бийлиги, екіншісі өзі бұл мыйзам үстемдігі. Мына основной принциптер. Бүт бары соблюдаться етіліп атат. Анан егер біз парламенттен усикайт етіп тұрып президентке беріп атсақ, аға деген 10 жылдағы тарих алып келіп қойды да бізге. Емне үшін Қырғызстанда политический партиялар ответственность алған жоқ. Емне үшін политический партиялар бүт региондарды постоянно иштеген жоқ. Емне үшін политический партиялардың идеологиясы болған жоқ. Емне үшін только шайлоонун астында иштешет, жарым жыл. Мандат алат, кайра кетип калат. Аткаруу бийлиги менен өздөрүнүн иштерин кылып, маселе көптү. Мен деле ичим күйүп атат, что Кыргызстанда парламентский правление моундай 10 жылда биз ишеним аткара албагангачы.